Андан кийинки айта турган арам иштердин бири, урматтуу бир туугандар, әл-хараба ау кат'у тарих. Бул рекетчилик, бул каракчылык. Адамдар азыр облустарга, райондорго өздөрүнчө кожоюн болуп алган кээ бирлер. Базарда отургандардан барып пул салык салат. Же товар алып кетип атсаң жолуңан тосуп алып туруп, сага салык салып, сенден каракчылык кылып, буюмуң кадимкидей тартып алат. Кээ бирлер расмий, кээ бирлер расмий эмес. Жолуңа тосот, ушинтет. Бир күнү үйгө келип, Базаргондон аэропортко кетип атсам, эртең менен саат 4-тө чур этип эле милиция тосту. Я Алла, милиция уктабайбы экен, бу Аллах разы болсун, катуу иштейт экен. Анан сурадым, бу эмне 4:30-да бу тоок бокчо көйлекте бу биякта эмне кылып жүрсөм, ака бүгүн мал базар дейт. Мал базар болсо эмне ишим бар десем айтат, ошо мал базарга кетип аткандар тосушуп, ошолордон пул алат дейт. Эмнеге мал базар эмес күнү 4:30-да чыгып, жолдун коопсуздугун ойлобойсуң? Сага эмне авария только мал базар күнү эле болот, башка күнү болбойбу авария? Же адамдар ошол күнү хулиганчылык кылып, башка күнү хулиганчылык кылбайбы? Сен каракчылык кылып атасың. Сен ошол эптеп баласын катын багып аткандарды сен албетте сен деле башка бирөө каракчылык кылып атканы бар. Кабинеттен чыгырып алып каракчылык кылып атканы бар. Мына Ген прокуратуранын бир кызматкери кабинетте отуруп $100,000 алып атып камалып калды. $100,000 билесиз канча болот? Бир чемодан пул болот. $100,000 деген чөнтөгө батпайт бияка. $100,000 деген урматтуу бир тууганы бул чоң пул. $100,000 билесиңби? 10 кило сабыз көтөргөнсүң пакетке. Мына ошончо эле пул болот. Ошончо пулду чаламан так түшүндө кабинетте отуруп каракчылык кылып алып атат. Бүт каракчылар болуп кеттик бардыгыбыз. Жок тууганым, тамак да далдаш керек.